Анкара шаарында Кыргыз патенттин директору Рахат Керимбаева, Түркиянын кызматташтык жана координациялоо агенттигинин президенти Серкан Каялар жана вице-президенти Али Озгун менен жолугушту. Тараптар интеллектуалдык менчик жана инновациялар жаатында кызматташуу маселелерин талкуулашты. Жыйынтыгында STEM билим берүү, аялдардын ойлоп табуучулугу жаатында жалпы билим берүү мекемелериндеги инновациялык класстарды техникалык жактан камсыздоо жана мектептердин мугалимдери үчүн атайын тренингтерди уюштуруу боюнча кызматташууну макулдашты. Ушул эле күнү Кыргыз патенттин директору Түркиянын патенттик ведомствосунун президенти Джемил Башпинарга жолукту. Түркиянын патенттик ведомствосу менен өнөр жай менчигин коммерциялаштыруу, эксперттерди кадрдык жактан даярдоо, аларды тиешелүү квалификациялык деңгээлге жетүүсүн колдоо, географиялык көрсөткүчтөр, товардык белгилер жана товар чыгарылган жердин аталышы боюнча тажрыйба алмашуу маселелери талкууга алынды.